Кино жылдызы Жамал Сейдахматова оорудан улам о дүйнөгө кете берди. Бүгүн анын басып өткөн жолу эскерилип, акыркы сапарга узатылды. Кыргыз кино кереметин жаратуучулардын бири болгон актриса тууралуу замандаштары жакындарына кайрат айтып, көңүл улады. Кош болуңуз, Жамал эже. Бүгүн кыргыз маданиятына ополтоодо эмгек жасаган маркум Жамал Сейдахматованы акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Аны эскерүү иш-чарасы Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдында болду. Коштошуу зыйнатына бийлик өкүлдөрүнүн Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева, президенттик аппараттан өкүлдөрү жана маданият министри катышты. Андан тышкары чыгармачыл адамдар, жакын тууган саналаштары келишкен. Ал театрда рол ойногон жок, ал театрда жашады. Ошол өмүр, ошол талант, ошол бийиктик бүгүн арабыздан кетип баратат. Мен айтар элем, Жамал эженин өзгөчө бир дүйнөсү, өзгөчө бир көз карашы, өзгөчө бир тагдыры бар эле. Кайталангыс таланттын ээси кино жылдыз Жамал Сейдахматова 82 жаш курагында оорудан улам көз жумду. Мындай суук кабар көпчүлүккө оор тийип, дагы бир залкарыбыздан айрылдык деп турган чагы. Анын басып өткөн чыйыр жолун эскеришип, тарыхта таланттуу айым катары кала берерин айтышууда. Жамал эже сымбат десе сымбат, акыл десе акыл, талант десе таланты бар кичеле. Бирок ал көр дүйнөнүн артынан көмөлөнүп азгырылбады. Ал кызыл дилде дүйнөнүн артынан азгырылбай, кызматын кыргыз элине арнады. Ал байлык азгырылган жок, ал кыргызга бакыт арнады. Мына ошон үчүн Жамал эженин жолу бийик, жолу улуу. Жамал Сейдахматова менен чогуу иштеген кесиптештери, замандаштар анын өзгөчө бир адам экенин белгилешти. Ал өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин ооруганын билдирбей театрга каттап турду. Бул дегендик анын өз кесибин сүйгөндүгүн, чыныгы чыгармачыл инсан экенин айгинелейт. Жамал эже чынында кыргыз театрынын абдан чоң авторитет болчу. Аскар Зоодой болгон адамыбыздан айрылдык. Себеби Казакстанга барабызбы, Өзбекстанга барабызбы, деги эле мурдакы СНГнын территориясындагы өлкөлөргө барабызбы. Кайсы жерге барбайлы биринчи кезекте Жамал эжени ураалап, кош колдоп тосуп алышты. Кыргыз кереметин жаратуучулардын бири Жамал Сейдахматованын бул дүйнөдөн узап кетүүсүн бир доор кетти деп мүнөздөдү. Ал бир канчалаган кинолорго тартылып, ролдорду зор чеберчилик менен аткарып, кыргыз маданиятынын өсүшүнө чоң салым кошту. Ал Ак баран көз жашы, Караш окуясы, Эрте жаздагы турналар, Курман Жандатка сыяктуу бир катар кино тасмаларда, жүздөгөн спектакльдерде ролдорду жаратты. Маркумдун сөөгү мамлекеттик аларча көрсөтүүнү коюлду. Актриса өз өмүрүндө жеке менчик туңгуч театрын түптөп, көптөргө өрнөк көрсөтүп кете берди. Ал өсүп келе жаткан жаш муундарга кеп кеңешин берип, тажрыйбасын бөлүшүү менен шакирттерди даярдады. Мына ушул 60-тан өткөндөн 70-80-де ушул искусствонун көп жаштарынын жолун ачты. Устат болду, өзүнүн студиясын ачты, студенттерди тарбиялады. Анан мен эжеге баа бергеним, жана жаш киночулор киносун тартып баштаганда, бул жаш бала экен, мунун колунан келбейт деп мындай бир макул болбой койбой, баарына макул болуп барчу, баарына түшүп берчү. Анан эже айтчу, ушу жаңы баштап атыптыр, шагын сындырбай барып койдум, ойноп койдум деп. Бул эженин улуулугу да. Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдахматованын жогоруда айтылган эмгектери бааланып, 2016-жылы Лондондо эл аралык театр фестивалында ага дүйнөлүк театр искусствонун улуу актрисасы аттуу сыйлык ыйгарылган. 2003-2019 жылдары 2-чи даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Ошол эле жылы Түрксой эл аралык уюмунун алтын медалын алган. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Я посвятила всю свою жизнь любимому делу.